Улуттук телерадио берүү корпорациясынын музыка телеканалында сонун шоу долбоору кайрадан түз эфирде сиздердин үйүңүздөрдө конокто. Адаттагыдай эле бүгүн кызматта Максат Давранов, Ангара Рыскулбекова. Бүгүн чыныгы ырма-айран болот деп күтүп жатабыз. Ошондуктан келиңиз, кулакты түрүңүз, көкүрөктү ачыңыз, алаканды жайып туруңуз, анткени музыка төгүлөт, жандуу үн куюлат. Ошондо көкүрөгүңүздү толтуруп, алкыштарыңызды жана кол чабууларыңызды аябаңыздар. Өткөндө биз Ангара көз жай келди деп аябай кубанып, сүйүнүп тосуп алып элек. Чынында эле бир жайдын бир каптабын бүгүн бир башкача сездик окшойт. Өлкөсүнүн баардык аймактарында, өзгөчө Бишкек шаарында бүгүн аба ырайы аябай күн ачык болуп, ушунчалык ысык болду. Мен ойлойм, кандай мезгил, кандай учур болбосун, биздин Кыргызстаныбыз ар дайым коз, керемет, өзүнүн бир купулуна толуп турат десек жаңылышпайбыз. Ал да баарыңыздар үчүн бир өзгөчө бир эс алуу, мектеп окуучулары үчүн каникул башталып, баары бир даярданып аткан учур. Аябай ысык деп калдыңыз. Эске келе түштү. Бүгүн 6-июнь, ошол тирүүлүктүн башаты, ошо ааламдагы бир тамчысы менен жашоону баштаган, кирди алып салган, чарчоону жоюп салган, тунук, таза, таттуу суунун күнү экен. Ошондуктан бул күн 6-июнь белгиленгени да жөн жерине эмес болсо керек, Максатта. Албетте. Таза болсоң суудай бол дейт. Дал ушундай баарыбызга тазалык тартуулаган, өмүр тартуулаган суу өмүр булагы дейт. Ар бириңиздин биздин үйүбүздө, Кыргызстаныбызда таза суубуз, ак мөңгүбүз ар дайым бар болсун деген жакшы тилектерди айтуу менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштадык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар. Бүгүн биз өзгөчө бир кызыктуу, таланттуу ырчы жигитти чакырып алганбыз. Бул коногубуз баарыңыздарды кайдыгер калтырбайт деген толук ишеничтебиз. Анткени буга чейин социалдык тармактарда өзүнүн керемет үнү менен, таланты менен баарыбызды бир тамшандырган болсо, бүгүн студияда маек куруп, өзүнүн жүрөктөн чыккан ырларын сиздерге тартуулап берүүгө аракет кылат. Анда биз салтты бузбай, эң сонун бир чыгарма менен көрсөтүүбүздү ачып алсак. Дал ушул чыгарма анда биздин коногубуз аткарып берсин. Ушул чыгарманы Мугалим ыры жаңырсын, Ырыскелди Сатыбалдиевден. Келиңиздер, чогуу угуп, анда рахат алалы дегиче бизге жаңы дрестайын угалы. Азыр болсо айым айыл чийбадан кайра деген чыгарма бар экен. Ошол чыгарманы угуп алалы, барыңыздарга ыр белек болсун. Саат 21:00 кайра эле сонун шоу берүүсү, кайра эле Максат Давранов, Ангара Рыскулбекованын кайра эле сиз көптөн күткөн, сиз сүйгөн конок биздин студияга да келип калды. Анда сиздерди көп күттүрбөй тааныштыралы. Бүгүн бизде конокто Улуттук филармониянын алдындагы Карамолдо Орозов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестринин солисти, баардыгыбыз талантын суктанган Ырыскелди Сатыбалдиев бүгүн бизде конокто. Ассалам алейкум. Чаулар сиз үчүн болсун. Кутман кеч. Кычырайсыз го келгенде эле. Дароо көз ушуга такалат экен. Анда алгач эле бул жакты карап амандашып алсаңыз болот. Амандаша алыңыз. Ассалам алейкум жалпы кыргыз элибиз. Кутман кеч жалпыңыздарга. Кыргыз элибизде дайыма тынчтык болсун, аманчылык болсун. Күн канчалык ысса дагы Кыргызстаныбызда дайыма тынчтык боло берсин дейли. Анан сиздерге да чоң рахмат ушинтип бизди чакырып, эл менен бир аз да болсо байланыштырып, өзүбүздүн талантыбызды, өзүбүздүн жаңы эмгектерибиз болсо эмгектерибизди тартуулаганга бир жардам берип жатасыздар. Сиздерге да чоң рахмат. Эң сонун. Анан Ангара бүгүн мен өзгөчө кубанып, сүйүнүп, толкунданып турам. Себеби биздин студияга чыныгы бир таланттар, эл сүйгөн чыныгы сахнанын адамы келгенде мен кубанам да, сүйүнөм да. Ошондой талант менен жаш болобу, улуу болобу маектечкен мага кубаныч сыймык алып келет да. Жана эфирдин алдында да аябай байкап калдым, таланттуу деп аябай узартып айттыңыз го. Албетте, Ырыскелди келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтер боло берсин. Анан кеп башында эле Ырыскелди ушул бала кезиңизден бир баштайгым келип атат да. Бала кезиңизде эле ушул Улуттук филармониянын чоң сахнасында зал толу эл аркаңызда ушунчалык Кыргыздын эң мыкты оркестр ойноп турса, анан ушундай элдин алдында бир керемет үнүм менен элдин бир кол чабуусуна арзысам экен деген бир тилектер, балалык кезде кыялдар бар беле? Же бала кезде башка нерсени кыялданчысызбы? Негизи көп ырчы болом деп көп кыялданчу эмесмин. Бирок ырдачым. Анан Бишкек 2016-жылы келгенде ошол Жеңишбек Исманов деген биздин агабыз бар.
ошол агабыз Лучана Повороттин жубайын достору менен келип концерт койгон. Анан ошондо концертте биринчи жолу оркестрди мындай жанды ойногонун мен биринчи жолу көрүп ошондо бир суктангам. Ушул сахнада ырдайт бекем депчи. Ырдасам, ырдагым келет деп өзүмчө бир ниет кылып, кыялданып койгом. Анан арадан 5 жыл өткөндөн кийин буюрса азыр ырдап эмгектенип атабыз, Кудайым буюрса. Бала кезде эмне кыялданчусуз? Ырчы болгуңуз келбесе? Бала кезде спортчу болгум келчи. Кайсы спорттун түрү? Болсо керек, угуп калдык эле. Футбол ойногум келчи негизи. Анан үйдөгүлөр айтып калчы. Сен да футболчу чыкпайт эмне кыласың? Андан көрө ырда дечи. Анан ошентип ырдап калганбыз. Анан да бир интервьюңуздан угуп калдым. Үй бүлөдө 5 бир тууган, 4-өөбүз тең ырдайбыз дедиңиз. Бул ошондо генетикадан берилген бир таасир окшойт, Негизи мен ырдайм, менден кийинки иним ырдайт, менден чоң эжем ырдайт, андан эң чоң улуу байкебиз ырдайт. Экинчи байкебиз болсо сүрөтчү, живописец, скульптор. Анан негизи атам менен апам өзүнүн эле мындай тар чөйрөдөгү досторунун, жакындарынын жанында эле ырдабаса, бирок ырдашпайт. Анан билбейм эмнеге биз баарыбыз ырдап, ушинтип искусство тармагына ушинтип келип калганыбыз. Бул да бир Кудайдын буйругу. Ошондой болсо керек. Албетте чоң сахнада бир өнөрдүн жолунда чыгармачылыкта бир чыйыр жол салуу оңой эмес да. Сизге бир кеңешин айтып турган, сизди түзөп турган, жол көрсөтүп турган инсан сөзсүз болуш керек. Мен ойлойм, сизде да ушундай инсан бар деп. Ал ким? Азыркы учурда биринчи эле мен бир туугандарым, ата-энем биринчи мындай жүр, тигиндей жүр деп айтып турушат. Анан эже агайларым, байкелерим, жакын байке досторум. Ушул менин оркестрге кирип калышыма себепчи болгон дагы ушул Асылбек агай, Насирдин тегин. Ошол агайыбыз көп нерсени айтып берип турат мага. Мындай кыл, тигиндей кыл, мынтип ырда. Сөздөрүн жаттап атканда дагы мынтип жатта, же болбосо сөздөрү туура эмес ырдап атсаң мынтип ырда деп. Анан ошол Улуттук филармонияда иштеген биздин аксакалдарыбыз айтып турат, ошол кишилер. Эң негизгиси эле ушул менин бир туугандарым, ата-энем. Ошолор түзөп турат мени. Түзөп турат деп калдыңыз, ушу классикалык жанрда ырдап жүрүп эле. Анан попту да ырдап жатасыз. Шоу бизнеске да аралашып калдыңыз. Ошол эле мугалимдериңиз, насаатчылар мүмкүн каршы чыккан учурлар болдубу? Шоу бизнеске аралашпай эле койбойсуңбу дегендей кылып. Профессионал музыкант ырчол деген сыяктуу, Жок, андай болгон жок. Мен Бишкекке келгенде эле мен ушуну ойлонуп кыялданчымын. Бишкекке келип, ошо Мураталы Күнкеев атына музыкалык окуу жайга тапшырганда эле ошондо эле мен баштагам. Ушинтип ырдайм, ушинтем деп. Анан ал профессионал дегенде эле бир эле ушул классикалык ырларды ырдаганды гана ошентип ойлошот. Жок, негизи шоу бизнесте деле профессионал ырчылар бар. Анан баарын эле шоу бизнес десе эле бул халтура дегендей ойлонушат. Негизи бирок андай эмес. Бул жакта деле чыныгы профессионал музыкант ырчылар бар. Эң сонун мен сиздин ушул YouTube каналданбы, социалдык тармактарданбы бир Улуттук филармониянын чоң сахнасында оркестрдин оштосун ырдап атканыңызды көрүп сыймыктанам, суктанам. Анан сиздин ордуңузга өзүмдү коюп аябай сүрдөп кетем. Себеби көптөгөн иш-чараларда алып баруучу болуп жүрөбүз, той топурларда. Бирок Улуттук филармониянын сахнасынын сүрү башкача да. Ошол сүрдү кантип жеңесиз? Сиз да сүрдөп кетип кете сөзүн жоготкон учурлар болсо керек. Жок, андай Кудайга шүгүр андай боло элек. Негизи боло элек. Негизи 50 адамдын алдына чыгып ырдаганда деле сүрдөйсүң негизи. Бирок ал жактын сахнасы деген канчалаган кыргыздын каймактары ошол жерде ырдаган, ошол жерде сүйлөгөн, анан ал жердин өзүнүн бир башкача сүрү бар. Ал күндө чыксаң деле баары бир мынтип сүрү боло берет. Бирок эми ошончо элдин алдына чыгып, ушунча даярданып туруп, анан кийин мындай жаңылышып, сүрдүн артынан каталык кетирбегенге аракет кыласың. Анан колдон келишинче негизи менде мындай бир
өзүм бир жакшы жерим бар. Сахнага чыккандан кийин ырда баштаганда эле түгөнөт да, жаңагынтип сүрдүн баары жок болуп кетет. Мен сурайын дегеним өзүңүздүн айтып бир эрежелериңиз бар да. Мен жаңы ошо башкы аралашып атканда эмне кылчу деңиз? Жок, эме деп үйрөтүшкөн да. Элге чыгасың дагы элди карап атсаң, о, жогору карап сүйлөй бер деп. Өйдөрөк карап, элдин көзүн карасаң адашып кетесиң депчи. Анысың андай бир эрежелериңиз деле жок, э? Жок, мен андай эрежем жок. Наоборот, мен сахнага чыкканда элди карап алып турдум. Элдин эме атасың көрүп турушуңуз керек, э? Элден дем алат турбайсызбы? Биз маекке кайтып келебиз. Анда биз дагы ошол бүгүнкү коногубуздун бир керемет чыгармасы бар, мугалим деген, э? Жана өйдө да айтылып кеткен. Жогоруда аңгара шашып кетпедиби? Ошол чыгарманы барыңыздарга тартып алайлы, андан кийин биз маекти улантабыз. Мугалим деп сонун чыгарма жаңырып өттү. Кесиптеш, негизи ушул мугалимдер ата энеден да көп ушул окуучу үчүн жалпак тил менен айтканда нервин коротот экен, э? Биз үчүн тарбия гана бербестен, билим гана бербестен, чыныгы сүйүүсүн да, мээримин да берген мугалимдер болот. Ар бириңиздерге рахмат айтам. Мүмкүн менин да мугалим мени көрүп жатат. Мен ар бириңиздерге салам айтам. Негизи мугалимдер деле бир 3 айлык бир тынууга чыккандай эле болуп атса керек, э? Балдар баары каникулга чыгып, эң негизгиси барыңыздарга ден соолук, өлкөбүздүн өнүгүшүнө, келечегине чоң салым кошуп атасыздар. Бүгүн бизде конокто Рыскелди Сатыбалыев, биз маекке кайталы. Рыскелди, негизи мен көп эле ырчылар менен сиз чыгармачылыкка жаңыдан аралашып, өзүңүздүн атыңызды жасап таанытып келатасыз да. Көп эле белгилүү, атактуу, алды эл артисын алган, арты ушул маданият мыкты кызматкери деген бир сонун наамдарга жетишкен ырчылардан сураганымда көп эле кыйынчылыктар көрдүк, бут тосулар болду деген сыяктуу маектерди айтат да. Сизде кандай болуп атат ал жагынан? Кыйынчылыктар жокпу? Бут тосуларды кабыл ала элексизби? Көңүлдү ооруткан шоу бизнестен, сахнабыздан бир көңүлүңүз калган учурлар боло элек болсо керек. Жок, кандай боло элек. Негизи ар кимдики ар кандай болот го деп ойлойм. Анан бут тосуу деген мындай көз көрүндү боло элек. Балким артыман сүйлөп же ушундай нерселер болуп аткандыр, бирок алдыман мындай көз көрүндү боло элек. Анан мындай көп болуп калган. Сенден ырыс чыкмак беле дегендей нерселер болуп калган эми. Ал нерселерди мен туура эле түшүнөм. Ар кандай адамдар айтат, кээ бир киши түшүнүп айтат, кээ бир киши түшүнбөй айтат. Беш кол тең эмес, э? Аны туура эле кабыл алам. Эмнеге айтты деп ойлойсуз ошол сөздөрдү? Максат эмнеде? Мен мынтип ойлоп койдум. Эми жөн эле көрө албай атат болуш керек депчи. Мынтип атайын эмне деп, кандай реакция кылат болду экен дегендей айтат го деп ойлойм мен. Оюнчук көрүппү? Мынтип эмне деп айтат, кантип реакция кылат, может урушуп кетет же болбосо атайын сынап айтат деп ойлойм мен. Жакшы экен негизи. Эң сонун талбаңыз. Анан Рыскелди, биздин эфир эми сонун шоу, көңүл ачуучу программа болгондон кийин кечки моментте маек куруп отуруп берсек, биздин көрүүчүлөрдүн арасынан анча-мынчалар ойлошу мүмкүн. Рыскелдиге деле бир тапшырма беришпейби? Рыскелди деле бир сынап көрүшпөйбү деген сыяктуу. Азыр биз сизге бул жакта эки бир кагазга бир тапшырма катып койгонбуз. Кайсынысы сизге туура келет, бирөөсүн тандайсыз. Ошол тапшырманы бизге мындай аткарып беришиңиз керек да. Бул жаңыз бар белесиңиз. Ушул жерден азыр аңгара сизге сунат, ошонун ичинен бирөөсүн тандайсыз. Бирөөсүн тандайм, э? Бирөөсүн тандап, кандай шарт келет? Алгач окуп алсаңыз болот тапшырманы. Жаап коермиз. Текстте жазылган ырларды опера жанрында ырдап бериңиз. Бул жакта биз тексттер бар. Кайсынысын берсек? Экөөнү тең берербиз. Мон бербейли ошо. Кичине тамашалуу экен. Бул ырды билесиз да, э? Ооба. Көбү калк. Ушуну бир аз мындай опера салып, башкачараак кылып бир олуттуу кылып. Мындай олуттуу кылып ырдап бериңиз. Бардыгыбыз бир отурабыз, артыбызда бир оркестр турат, бир 1000ге жакын адам отурат. Президенттер келди көрдүм. Жоопкерчилик менен чыктыңыз тагын ырдашыңыз керек да. А мен өзүнүн обону менен ырдай берейин, э? Ушунун ырдын обону менен болгону бир аз. Кандай келсе. Той, 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 мына бүгүн той, казан эт кайнар, казак тосум май чайнар, казак кызга үйленмесем, капа болом деп чыгар,
Түзүк түзүк деп күлсөм, түркмөн досум деп жүрсөм, түркмөн кызга үйлөнбөсөм, түгөй болом деп жүрсөм, той 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 той, мына бүгүн той той, той 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 той, мына бүгүн той той. Ородан толсо, оруз досумнан болсо, оро коргон жубайым, оруз кызынан болсо, өзүм дей берсе, өзбек досум бир келсе, өзүбүздөн өтөбү деп, өзбек кызына берсе, той 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 той, мына бүгүн той той, той 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 той, мына бүгүн той той. Ой, баракелди, караңызчы, залдын баары ордуна туруп кол чап атат, баарына жагыптыр. Эмне дейсиздер? Жүп болсун дейт. Дагы кийин кырды. Мен негизи оштон болом. Аны ошту кызга арнап бир жакшы ырсынбайсызбы? Ош жөнүндө. Ушунда бир мындай келтирип кана. Көз артат көптөр жериме, көз мончок тагып койсомбу, көркөмүн дагы артырып, көпөлөк болуп консомбу, суу артат көптөр жериме, айланып суну чачсамбы, ан сайын көркүн артырып, ак марал болуп барсамбы, сактасын сулуу көздөрдөн, садагам оштой жеримден, сулайман пирим колдосун, жо жүрөк батыр элимде. Кандай үн, кандай аткаруу. Аңгара залдагы элдер кыйкырып атат, кандай дейсиздер? Рэп айтып берсин деп. Тамаша, эң сонун баракелде, талантыңызга таазим. Анан биздин көрүүчүлөр гитараны көрүп, кубанып, сүйүнүп турат. Демек бүгүн ырыс келди. Гитараны жөн алып келбеген сыяктуу. Аңгара менен максат көп сүйлөтпөй, ырдатса болот гитара менен дегендер болушу мүмкүн, Аңгара. Ырдап берейин. Анда эмесе сиздерге айтайын. Бек Боруев агабыздын Сунамыр десте, же болбосо Аселдейм. Кайсысын аткарып берейин? Сунамыр десте. Аселдейм. Сунамыр десте. Режиссер айтат, Аселдейм. Татымың тонун балы Аселдейм, сүйөмүн балким алыс сезилбей, арзумду аягандай туюлармын, ичимден канча сага ezilbeyin, ezilbeyin Asel'deyim. Tobulları akkanday, alma büçür açkanday, ayga çolpon jakkanday, men seni süyöm. Жаздын таңы атқандай, бұлбұл гүлін тапқандай, айға чолпон жаққандай, мен сені сүйем. Жыпарың тоным балы Аселдей, түшүнүп ишен башка эмнедей, түбөлү кери шаркак бололу бир, жоготуп такыр сени издебейин, издебейин Аселдейим. Тобулағы аққандай, алма бүчір açқандай, айға чолпон жаққандай, мен сені сүйем. Жаздың таңы атқандай, бұлбұл гүлін тапқандай, айға чолпон жаққандай, мен сені сүйем. Тобулағы аққандай,
алма бүчүр ачкандай, айга чолпон жаккандай, мен сени сүйөм. Айга чолпон жаккандай, мен сени сүйөм. Барекелде, барекелде, барекелде. Мен ойлоп атам, аңгара Сунамыр десени ырдатып, өзүңүздү мындай бир элестетип агырдатып отургуңуз келди окшойт, э? Клиптегидей. Бираздан кийин ырдатабыз. Гитара менен канча жылдан бери дос? Негизи гитараны Бишкекке келгенде үйрөндүм дос балдарымдан. Анан мен жанында жүргөн ошо группалаш, курсташ, дос балдарым бүт ар бири бирден инструмент билет, сөзсүз билет. Анан мен билбейм. Анан аларды карап отуруп, анан ошолордан ар биринен бир аздан үйрөнүп отуруп, анан үйрөнүп алдык, Кудай буйрса. Эң сонун. Азыр сиз ырдап жатканыңызды угуп, бир сиз башка ааламда жүргөндөй сезилди да. Анан ошо менен чогуу сизди да тыңдап жатып, мен да ошол ааламга баргандай болдум да. Азыр ырдап, билбейм, бул аалам экен да. Ырдап жатып, эмне эмоциялар жаралат, эмнени ойлоносуз? Мен негизи көбүнчө ырдын сөзүнө карап ырдаган жакшы көрөм. Сөздөрүнө маани берем. Анан ырдап жатканда ошо сөзү менен ошол нерсе кирип кетем, сүйүүсүн арнап аткандагыдай болуп, ушундай. Элестергенеби? Элестетип, мындай. Сүрөттөр. Ооба. Негизи биз Ырыскелдини айтып атканбыз, Ырыскелди келет дегенде бүгүн демек ырмайрам болот экен депи. Бүгүн Ырыскелдини көбүрөөк ырдаталы, анан Ырыскелди келин сизди сахна төргүзаталы. Бул жакта микрофон беришет, ошол жака өтүп бериңиз. Ырыскелди Сатыбалдиевдин Айперим ай деген репертуарындагы бир сонун чыгарма бар. Ошол чыгарманы сиздердин таманасыңыздарга сонун шоу долбоорунун атынан гүлдесте болсун. Кол чабуулар менен тосуп алыңыз. Senin gözün çögüyünde, yüzün yarık senin ayday, жүрші жамалыңды қатпай, жүрегіме тақыр сені başқа, қалды ешкім батпай, іздеген сенде таппай, оқшойсың гүлге жазбай, гүләға теңе кезің жаным, Айперим ай. Жан қара көзім менен қайталап айта бергім келді, сүйерім шындық деген саға, мына ушул белги. Сен мага башкача бир жансың, жүрөгүмдө дал ушундай калчы, сөз эмес көзүн арткандарга шилтем дагы камчы, издегем сенди таппай, окшорсуң гүлгө жазбай, гүлага тең экенсиң жаным, Айперим.
ыраазычылык билдиребиз. Азыр келиңиз Эң сонун. Бул жака келе берсеңиз болот. Азыр Оштогу, Нарындагы, Айтор Жети облустук Айперинин баарын жүрөктөрү дук-дук этип, буттары тык-тык этип, бийлеп, жан дүйнөсү чыргап атса керек. Алар гана эмес, сиздин үнүңүздү уккан ар бир көрүүчүнүн бир жүрөгү жылый түшөт экен. Анан сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми ырлар токтобосун деген менде тилек бар, кошуласызбы? Эң сонун талантыңызга таазим. Биз маекке бир аздан кийин кайра кайтып келебиз. Ал эми азыр болсо сиздер үчүн дагы бир эң сонун видео клипти жаңырталы деп турабыз, Бул ирет Жидеш Идрисова ырдайт окшойт. Я для тебя деген чыгарма биргеликте угуп, махаббат сезимине балкып, ошол жака чуңкуп биргелет окшойбуз. Эң сонун. Сүйүңдүн илебине эле гана жылынбастан, жакшылыгыңа жыргай бербей, кызганычыңа чыдап, жиндидей кыялыңды да көтөрө билген адамың я для тебя деп айтса, кандай сонун Максат мырза. Айтпаңызчы, баарыбыздын бир сүйүүгө болгон бир көз карашыбызды өзгөртө салдыңыз го. Баарыбыз эле бир сүйгүбүз келип кетти го дейм, ыраазычылык билдиребиз. Жидешке дагы биз маекти уланталы, анан ырыс келди. Мына жакында эле сиздердин ушул Улуттук филармониянын жалпы чыгармачыл тобу Ош жергесинде эң сонун концерт коюп келди. Бизде телефон чалып бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Амансызбы, эфирдесиз? Саламатсызбы? Кутман кеч. Кандайсыздар? Сиз угуп атабыз. Мен Нарындан чалып атам. Атым Гүлназик. Угуп атабы меники? Угуп атат, айта бериңиз. Мен Ырыскелдиге суроом бар эле да, негизи Ырыскелди мырза мындай красавчик болгондон кийин артынан чыркап жүргөн кыздар деле болсо керек да. Ырыскелди мырзада деле ошондой убакыт болгон бекен, кандай кыздарды жакшы көрөт экен. Мына сага биз канчалык Сүйүү темасына токтолсок да, жеке жашообузду аракет кылбайлы десек деле биздин көрүүчүлөр ушул биздин сурап атканыбызды сезип калышыптыр да. Ошол суроосу кандай болуп калды ошол. Артыңыздан кыздар чуркайбы деп атат, кандай Башталдыбы? кыздар жагат экен дейт. Фанаткалар көбөйдүбү? дейт, азыр кандай болуп атат дейт. Негизи андай көп болбойт, эмне экенин билбейм. Анан өзүм деле көп кыздарга жакын эмесмин. Көп жакын. Кандай кыздар жагат? Эми биринчи эле эркек балдардан сурасаң айтат го, ыймандуу деп. Ыймандуу. Кичпейил болгон, тарбиялуу болгон, сулуу. Сулуу болбосо кантип сүйөсүң? Мына сага чындык. Биринчи жигит айтты интервьюдан чындык деп. Ангара дагы биринчиден айта кетким келип атат. Ырыскелди эмнегедир бул суроого мындай тартыңызды башкача Жүрөсүздү көрүп атат окшойт, жүрөгүңүз бош эмес окшойт. Бош эмес го. Бош эмеспи? Кеч калып калыпсыз, кечирип коюңуз, эч нерсе эмес. Аны мен бул көйнөктү эмне кийип келдим? Анан маекте уланталы анан ушул Ош жергесине гастролго чыгып келдиңиздер да. Мен ойлойм, бул сиздин ушул чоң команда менен биринчи гастролдук туруңуз болду окшойт, Кандай болду? Кандай сезимдер болуп атат? Негизи бул экинчиси болуп калат. Буга чейин Казакстанда Астанага концерт коюп келгенбиз. Ошондо 300 киши барган, мында 180 кишидей барды. Анан Оштогу концерт эми сөз менен айтып бере албайсың да. Укмуш. Биз мынчалык болот деп мен өзүм күткөн эмесмин. Аябай элдер деп өтө жакшы бир тосуп алышып, колдоосу, элдин келип бергени 4 күн болду. 4 күн 2 сеанстан болду. Ошондо баарында толуп, аябаганда бир сонун болду. Эми аны айтып бере албайсың. Ар бир ырчы чыгып атканда, ар бир ырчыга өзүнчө бир башкача кол чабып атышты. Ошол. Эң сонун, Сонун филармонияда солист экениңизди билебиз. Негизи эле орто эсеп менен канча жаштан баштап солист болуп башташат филармонияда? Сиз эң жашы болсоңуз керек, Ооба, эң жашына кирем. Негизи ар кандай болот экен, эми 25-ке чейинкилер эң жаштары болуп калабыз. Андан улуулары уже улуу болуп калат. Анан эми голос, үнү өзүнүн ордуна түшүп, өзүнүн ыгына түшүп калгандан кийин ырдаса, эгерде бир конкурстар болуп калса барып ырдаса болот болуш керек. Анан
биздики мындай конкурстун артынан конкурска барып ошол сынак болду атайын тандоо туру болду ошондон өтүп анан иштеп атабыз. Иштеп калдыңыз. Буга чейин да ушу эми 10 жыл мурун 20 жыл мурун филармонияда ушундай жаштар иштечү экен же эми эле башталды мындай тенденция? тенденция? Бул деген филармонияны биз угуп калабыз, мына Саламат эжекебизден Саламат Садыкова, Майрам Дүйшекеева, Тамара Исабекова деген эжекелерден угуп калабыз. Ошолор айтат, 21 жашымда келгенмин депчи. 20 жашымда келгенмин деп айтып калышат. Анан илгертен эле бар го дейм, бул 20 жаштан келип иштегендер. Дагы бир суроо пайда болуп атат. Жаштар негизи революционер болот эмеспи? Мен мындай алып барбайм, мен мондой алып барам депчи. Ырчылардын ичинде деле ушундай нерсе болсо керек. Эмне жаңы нерсе алып келе алдыңыз? Негизи эң биринчи эле костюм. Элдердин баары мынтип ошол жүргөн адамдар, мындай көрүп аткан, мени көрүп аткан адамдар айтат, эми тамадалар кийген, мындай тойго кийген костюм эмне кийип алдың депчи. Жалтыр-жултурбу? Мынтип. Жок, анан сахнага чыкканда оркестр менен ырдап атканда негизи көпчүлүк бийлебейт. А мен сахнада турганда оркестр менен бийлеп коюп атам. Ошол болуп атат го деп ойлойм. Анан жанагы элге сиңип калган ырларды да оркестр менен ырдап чыгып атасыздар. Бул сиздин идея эмеспи? Негизи ошол Асылбек агайым айтат, креативный жол депчи. Колдон келишти изденип атабыз. Ал ырлар негизи мисалы ошол кең дүйнө, ойбото көз деген ошол Рыспай Абдыкадыров атабыздын, Чубак Сатаев атабыздын ырлары. Ошол ырларды ырдап жүрөбүз. Негизи ал агай ошол майстробуз жактан, анан өзүм жактан тандалып анан ушинтип жазылып атат. Дагы бир суроо берип алайынчы, Максат мырза. Жана бийлеп калдым деп атпайсызбы? Оркестр менен ырдап атып, ошондо эл түшүнбөй калган учурлар болгон жокпу? Жок, тескерисинче болуп атса керек. Түшүнбөгөндөй болбойт, себеп дегенде эми же чогуу бийлеп кетип атышат. Негизи түшүнбөгөндөй болгон жок, кол чабышып, колдоп атышат. Анда гитара досубузду көп күттүрбөй дагы бир керемет ырылгалы. Кандай дейсиң Ангара? Туура суроо айтасыз. Дагы суроолор көп. Аны ката туралы. Микрофонду бир аз өзүңүзгө тартып аласыз дагы. Дагы бир жүрөктөн чыккан, бир жакшы өзүңүздүн жакшы көргөн ырларыңыздан акыркы жолугушуу деген бир жакшы чыгарманы окутчумун. Негизи Кош дегим келбейт деген чыгарма экен. Биз адашып туура эмес жаштык кылып койдук окшойт, туура эмес кылып алып турбуз. Туура эмес чыгарып алып турбуз, туура эмес чыгарып алганбыз негизи Кош дегим келбейт автордун ошентип атаган экен. Анан учурдан пайдаланып мен ушул жалпы жакындарынан, досторуна бир кечирим сурап коеюн. Ошол чыгарманы аткарып берейин сиздерге. Келиңиз анда. Акыркы жолугушуу айыкпа сорумушуу Кош дедиң шыбырап кой бербей колдун учу акыркы жолугушуу ачакей жолдун учу жаш турду кылгырып жан дүйнөм булугуп үмүттүн учту кушу Кош дегим келбей колдон кыса кармап жибербей сүйбөй сени эч ким бермендей а мени сендей а бирок токто деген үнүң угулуп жүрөк кетүүчүдөй сурулуп сен жүгүрдүң мага бурулуп кош дегим келбей кучактаймын сени жибербей сүйбөй сени эч ким бирмендей а мени сендей акыркы жолугушуу айыкпа сорумушуу Кош дедиң шыбырап
Хош дедің шыбырап, қой бербей қолдың ұчын, ақырқы жолығышын. Аңгара эмне болду көзүңүзгө жаш тегеренип? Эч кимде акыркы жолугушуу болбосун. Ар дайым жаныбызда жүрөгүбүздү кубандырган, жан дүйнөбүзгө бир бакыт тартуу адамдарыбыз түбөлүктүү болсун дейли да биз маектүү уланталы. Суроо бар, Суроо бар. Ушул Акчолтой Канатбек уулунун чыгармачылыгын өзгөчө сүйүп, сыйлайт окшойсуз, ырларын көп аткарат экенсиз кавер катары. Негизи ал киши талант болгон экен. Мен ал киши менен жолугуп бир сүйлөшкөн эмесмин. Бирок буга чейин эми көрүп калдык. Аябай бир талант болгон экен. Казакча болсо казакча домбурасын ала калып, домбурасы менен ойноп ырдап, комузду алып, гитараны алып, фортепианону тимеле өзү оон жазып, өзү сөз жазып, анан ырчылар ырдап жүргөн экен да. Биз эми көп билбей калдык. Анан ошолорду угуп, анан ырларын дагы ырдап жүрөбүз. Анан сөздөрү дагы бир башкача бир сөздөр менен. Негизи бул мен ойлойм, Акжолтой Канатбек уулу деген бул кыргыз эстрадасына, бир кыргыз шоу бизнесине бир өзүнчө бир багыт берди го деп ойлойм. Өзүнчө бир жолун ачып койгон киши деп ойлойм менчи. Аны уланткандар барбы? Негизи дайын дегендер. Негизи андай талант жаралабы, жаралбайбы? Ким билет, Анан ар бир ийгиликтин артында адамдын бир максаттары, тилектери турат да. Ийгиликке жетүүнүн эң оңой жолу тилек, максат кылуу дейт да. Анын сыңарындай азыр кандай максаттарыңыз бар, кандай тилектерди, кандай кыялдарыңыз бар? Балким ошол кыялдарыңыз орундалганда ушул эфирди бир кайталоосун көрүп, архивден суруп чыгып, ошондо ырыс келди, ушинтип айттыңыз эле, ошол тилегиңиз орундалды дей турган бир учурлар келет да. Ошон үчүн алдыда кандай максат, пландарыңыз бар? Негизи эң чоң пландарымдын бири бул ата энемди, бир туугандарымды бир ыраазы кылгым келет. Биз деле ушинтип жакшынакай болуп жаралып калган жокпуз да. Анан ошол кишилерге бир өзүмдүн бир жакшы бир ыраазычылыгымды билдиргим келет. Анан чыгармачылыктан болсо эң чоң болгон, масштабный болгон бир конкурстарга, сынактарга ырдагым келет. Мынакей. Ошол. Жакшы тилек экен, орундалсын. Биз менен сиз менен сыйныктанып жүрө берели. Рахмат. Анан негизи ырчы болуш үчүн акча керек да. Ооба. Сиз азыр тойлорго чыгып атасыз, билебиз. Анан клип тартып, өзүңүзгө костюмдарды алганга акчаңыз жетип атабы? Же эмне кылып атасыз? Ушул жагын. Негизи адам баласына эми жаш болуп туруп анан чоң сүйлөгөндөй болбой, негизи адам баласына канчалык көп болсо, канча көп акча тапса деле ал баары жетпей кала берет экен, жетпейт экен. Негизи 8.000 сом алып жүргөн айлыгың 18.000 болсо, бир айдан кийин. Ал 8.000 убагында жетип жүргөн да, 18.000 жетпей калат экен баарычы. Ошондой болот экен. Анан Кудайга шүгүр. Не жалуемся дегенде. Ошондой Кудайга шүгүр. Аз болсо жете берет, көп болсо кете берет деген бул жагы. Жакшы сөз экен. Ооба. Анан алдыда жакшы бир пландарыңызды айттыңыз да. Чет өлкөдө бир жакшы бир ырсактарга катышсам деген тилектериңиз бар экен. Мен ойлоп атам, ушул концерт коюу деле бир пландар болсо керек. Ооба. Филармониянын чоң залын эл толтуруп, бүгүн баарыбыз сүйгөн Ырыскел Сатыбалдиевдин чоң концертине куш келипсиздер деген сыяктуу. Мен бир чоң агаларыбыздан угуп калдым. Неме деген Чубак Сатаев деген убагында бир айлап концерт бергенде эл дайыма толуп турган депчи, бир ай бою толгон депчи. Анан бир кыялданып койдум. Бир убагы келгенде мен да ошентип берем депчи. Убагы, мен дейли, албетте суроо жаралып кетпеди. Убагы келгенде деп калдыңыз. Бирок азыр мен байкашым боюнча жаңы эле чыккан ырчылар дүңгүрөтө концерт коюп атат да, башка өлкөлөрдөн келип, мисалычы биздин Кыргызстанга. А эмнеге биздин жаш ырчылар концерт коюудан коркобу же элди сыйлагандыктан азырынча койбой турабы? Эмне себеп? Жакшы жок болуп атабы? Негизи ал 1 саат, 2-3 сааттын ичинде өтүп кете турчу нерсе. Бирок ал нерсеге бир бергенге жараша бир жакшыраак бергенге аракет кылыш керек. Биздин Мирбек байкебизден жакшы үлгү алсак болот да. Ал киши деген
Жөн эле мен ойлойм, жөн эле бере бербейт да. Жөн эле ырдап койсом болду да дебейт. Ал атайын даярданат сахнасын, ырчы неме оркестранттар бүт немеси менен баарын кылдаттык даярданат. Анан мен өзүмдө ушундай бир нерсе бар. Жөн эле кылып салгым келбейт. Жакшылап бергенге жараша жакшылап бергенге аракет кылып атабыз. Дайыма ошол күндөргө жетиңиз. Буюрса. Анда сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Келди. Атайын убакыт бөлүп биз менен маектешели деп бир жүрөктөн чыккан ырларыңызды ырдап бергениңиз үчүн талантыңыз такшындай берсин. Ар дайым элдин кызматында, элдин купулунда боло бериңиз. Рахмат. Анда сизге эркин микрофон, жалпы көрүштөргө бир кабыл элек. Биринчи эле силерге бир чоң ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Негизи бул көк диванга отуруш деле өзү бир чоң нерсе. Мен анан бул жака келиш үчүн канчалаган адамдар эмгектенип ушул жерге келип отуруп ушу кыргыз элибиз менен амандашсак деген адамдар толтура. Кудайга шүгүр, силерге да чоң рахмат. Анан жалпы кыргыз элибизге тынчтык, аманчылык тилейм. Анан ошол кыргыз элибиздин арасында болгон менин ата энеме, бир туугандарыма жана ошондой эле менин жалпы жакындарыма ысык салам. Баарына ден соолук, тынчтык болсун дейли. Ошол, рахмат. Эми мындай сөздөн кийин сиз ырдап салбасаңыз болбойт. Анда сизди тигил жака жөнөтө берели сахнага. Биз да ыраазычылыгыбызды айтабыз. Негизи чынында ырдай калсаңыз үнүңүз бар экен, сүйлөй калсаңыз сөзүңүз бар экен. Бүгүнкү эфирде өзгөчө кооздоп кеттиңиз. Ошол үчүн да биз сизге көп ирет ыраазычылыкты айтабыз. Анда Рыскели Сатыбалдиевден Келечек деген аталыштагы сонун чыгарма сонун шоу долбоорунда жаңырсын, кабыл алыңыздар. Кайраты кур чөчпөс сыядай, кол суунат кыя албай, канатына калкалаганын эсимден чыгарбайм. Билим менен аяламга жол сал деген кептери, көңүлүмө түйүп алгам, жоголбой тал дептерим. Билими жок өмүр өтсө, бийиктикти көрбөй өтмөк. Адамзат шагы сынбай мөмө төккөн, мугалимдин басы кымбат. Баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап. Ар кыялга чыдамы жеткен мугалим эжекен, кол жазмадай тизилтип алып, артынан эр жеткен. Кылым калчубатыңар бар, чырактай жанасыңар деген эле мугалимим. Бал сөзүн карасаңар, билими жок өмүр өтсө, бийиктикти көрбөй өтмөк. Адамзат шагы сынбай мөмө төккөн, мугалимдин басы кымбат. Баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап. Баракелде талантыңызга таазим, өркүндөп өсө бериңиз. Ыраазычылык сизге ар дайым бийиктей бериңиз.
эң сонун ийгиликтер менен биздин студияга көп жолу келип турмуз дейли. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ардактуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, ушуну менен музыка телеканалынын сонушу долбоорунун кезектеги чыгарылышы өз соңуна чыкты. Ырдалгандай эле билим менен бактылуу бололу. Анан ар бириңиздерге билим каалоо менен бүгүнкү чыгарылышты да аяктайт окшойбуз. Бейпил түн, көрүшкөнчө.